Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге внезапно удача деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джейсон аттуу адам менен таанышабыз. Ал бакчада сейилдеп жүрүп, ошол жактагы жемиштерден жеп, ошол жердеги үйгө кирип чыгып, өз каалаган нерселерин кылып, бир топ убакытка чейин жакшы эле эс алгандай болду. Бирок ал бир кезде үйдүн ичинен ар кайсы жерлерди карап эле бир нерселерди издей баштайт. Биз ошондо Джейсон эс албай эле таптакыр башка адамдын үйүндө жүргөнүн билебиз. Сыягы ал үйдөгү баалуу буюмдарды издеп, ууртап кеткенге аракет кыла баштады окшойт. Бир аз убакыт өтүп, ал 1-2 зер буюмду жана бир аз акча табат. Дал ушул учурда үйдүн ээси аялы менен кайтып келип калган болчу. Үйдүн ээси кайтып келип калганын көргөн Джейсон эбактан бери камырабай жүрүп, эмиш шашыла баштап, үйдөн чыгып кеткенге аракет кылып, бирок жетишпей калат. Үйгө кирип келген аялы менен күйөөсү алгач эч нерсени деле байкашпайт. Джейсон аларга көрүнбөй акырын чыгып кеткенге жакшы эле аракет кылды. Бирок болбой эле аялы Джейсонду көрүп калат да Джейсон кармалып калат. Анда Джейсон дароо эле бакырып, аялын да күйөөсүн да коркута баштап, аялы менен күйөөсү болсо Джейсон менен сүйлөшө башташат. Алар Джейсонго бизге эч кандай маселенин кереги жок. Сен алчуларыңды алып бул жерден кетип кал, биз болсо сени көргөн жокпуз десе. Үйдүн эч жеринде видео камера жок болгондуктан Джейсон буга макул болот. Бирок ал үйдөн бир аз гана акча тапкандыктан үйдүн ээсинен дагы да акча талап кыла баштайт. Үйдүн ээси миллиардер адам болчу. Жана албетте Джейсон ал адамды таанып билип туруп эле ушул жакка ууруга кирген. Миллиардер эч кандай каршылык көрсөтпөй Джейсонго үйдүн бир жеринде катылып турган 2 тутам акчаны таап берет. Ошол кезде Джейсон миллиардерден үйдүн ичинде курал-жарак барбы деп сураса, миллиардер агай үйдө эч кандай курал-жарак жок деп коет. Бирок Джейсон аны сыноо үчүн сураган. Жана ал үйдүн ичин аңтарып жүргөндө үйдө бир тапанча бар экенин көргөн эле. Акчаны алган Джейсон эми качып кетээрдин алдында миллиардер менен аялын мончого камап, сыртына ар кандай оор заттарды ташып келип беките баштайт. Анткени ал бул жактан узап качып кеткенчекти алар полицияга чалып жибербесин деп коркту. Бекиткенден кийин Джейсон үйгө кирип, жанагы тапанчаны алып чыгып, сырттагы сууга салып, аялы күйөөсүнүн телефондорун талкалап салат да качып жөнөйт. Ал бир топко чейин чуркап жүрүп отуруп, акыры миллиардердин сатып алган жеринин аймагынан чыгып, бардыгы ийгиликтүү болду окшойт деп унаасына отуруп айлап кетейин деп жатып эле, так ошол тосмонун түбүндөгү бакта орнотулуп турган видео камераны көрүп калат. Эгер бул видео камера полициялардын колуна түшө турган болсо, анда менин күнүм бүттү деп ойлогон Джейсон кайрадан артка чуркап жүрүп отурат да үйгө жетип келип, сууга салып койгон тапанчасын алып эле мончого жетип барат. Бирок бул кезде миллиардер менен анын аялы мончодон эч ак эле чыгып бошонуп кетишиптир. Ары жагын караса, алар бакча жакка качып баратышкан болот. Джейсон дароо эле алардын артынан бакчада кубалашмак ойноп жүрүп отуруп, акыры миллиардерди кармап алып, аялы дагы ал жерге өз эрки менен келгенге аргасыз болот. Эми Джейсон экөөнү тең отургузуп алып, короонун сыртындагы видео камера кимдики деп сурай баштайт. Анда миллиардер эч нерсе билбей турганын айтып, балким ал жан жаныбарлар үчүн гана орнотулган видео камерадыр десе, Джейсон сен эмне мени акмак көрүп жатасыңбы деп ага ишенбей, сыягы сен мени полицияларга кармап берип койбош үчүн мен бул өлкөдөн биротоло кетип жок болот окшойм. Бирок мага башка жака барып жаңы жашоо башташ үчүн көбүрөөк акча керек деп баштап, акыры миллиардер дагы анын айтканына көнүүгө аргасыз болуп, шаардагы кызматкерлерине байланышка чыгат да Джейсон сураган $500,000 акчаны алып келип берүүсүн талап кылат. Албетте $500,000 оңой акча эмес. Ошондуктан анын кызматкерлери акчаны бүгүн чыгарып келүүгө жетишпей калышат экен. Ошондуктан акча эртеси күнү келе турган болуп калат. Джейсон болсо албетте күтүлбөгөн жерден мындай чоң суммага ээ болуп калуу үчүн дагы бир күн күтүүгө албетте макул эле. Ошентип эми Джейсон миллиардер жана анын аялы менен бирге бир күн бою убакыт өткөрүүгө туура келип калды. Эми алар бири-бири менен сүйлөшүп, бакчада сейилдешип убакыт өткөрүшөт. Эң кызыгы миллиардердин аялы такыр башка болуп, ал аялынын көзүнө чөп салып жаш кыздар менен жүрүп кеткенин түшүнөбүз. Кечинде Джейсон миллиардер менен кызды эки башка бөлмөгө жаткырып, өзү ортодо уктабай түнү менен таң атканча от жагып чыкмакчы болот. Албетте мындай көрүнүштө үчөө тең эле уктай албаса керек. Миллиардер жана кыз өз бөлмөлөрүнө кирердин алдында миллиардер кызга сен болушунча аракетиңди кылып, бир амалын ойлоп, бул Джейсон дегендин көзүн жазгырышың керек. Аны болушунча өзүңө алаксыт деп айтканга жетишип калган эле. Ошондуктан кыз түндө чыгат да Джейсондун жанына келип, аны менен көпкө чейин сүйлөшүп, Джейсон жөнүндө көп нерселерди билгенге аракет кылат. Бирок Джейсон дагы көп сүйлөшпөй кыздын чырайына алданган жок. Ал эми кызга дагы баары бир болчу. Анткени кыз миллиардердин ага окшогон дагы башка ойноштору бар экендигин даана билчү. Ошентип миллиардер ээн талаадагы хан сарайына келип эс алам деп тузакка түшүп калды окшойт. Таң атып эртең менен эртеле ал жака бир унаа келип токтоп, көрсө ал миллиардердин бакчасын карап иштеген адам болот. Джейсон мажбурлагандыктан миллиардер адам эшикти ачып, бакчаны караган адам менен кыска нуска сүйлөшкөнгө аракет кылат. Бир аз убакыттан кийин эле ал адам кайра кайтып келип, бул жолу миллиардердин аялы
алы менен кошо Джейсонду да көрүп калат. Миллиардер эч кандай сыр бербей Джейсонду өз таанышы катары тааныштырып коет да. Бакчаны караган адам болсо миллиардерден суранып жатып аларды бакчага алып чыгат. Ал ушул жерге чоң бакты өстүрөйүн деп жаткан планын айтып, бак өскөндө кандай болорун сүрөткө тарта келгендиктен миллиардерге дароо эле көрсөтө баштайт. Анда миллиардер калемди алып кээ бир жерлерин оңдомуш болуп жатып эле бир-эки сөз жазып жибергенге жетишет. Джейсон дагы кооптонуп дароо эле аларды үйгө кайтарат. Үйгө киргенден кийин Джейсон терезеден сырттагы кызматкерди карап турса эле, кызматкер кагазынын бетин карап жазууларды түшүнүп калды байтур. Дароо эле шашылып унаасын көзөй басып жөнөйт. Аны түшүнүп калган Джейсон дагы дароо сыртка чыгып кызматчыны токтотуп, тапанчасы менен коркутуп атып эми үчөөнү тең барымтага алып алды. Ошентип эми төртөө акчанын келер убактысын күтүп дагы бир топко чейин отурушат. Акыры миллиардер чыдабай кеттиби же Джейсондун адам өлтүрө албай тургандыгын билип калды байтур. Ордунан туруп эле Джейсондун кыжырына тийип, силер эмне кылсаңар ошону кылгыла, мен болсо шаарга кетем деп эле тапанчадан да коркпой жатты. Анда кыжыры кайнаган Джейсон тапанчаны бир аз өйдө көтөрүп эле атып жиберет. Куралдын үнүнөн коркуп кеткен кызматкер дароо эле качып жөнөйт. Бирок ал эшикке жеткенде калганда чалынып кетип, айнекти сүзүп сындырып, айнектин бир сыныгы анын кекиртегине кирип мууздап кетет да күтүлбөгөн жерден эле өлүп калат. Ушундан кийин Джейсон менин айыман бул адам өлүп калды деп эле өзүн күнөөлөй баштайт. Кеч киргенде кечээки сураган сумманы да алып келип беришип, Джейсон миллиардерди отургучка отургузуп колу бутун таңып коет да акчаны алып келүү үчүн кызды жөнөтөт. Акыры алар көптөн күткөн бир баштык толо акча келип калды. Эми Джейсон кызды да байлап коет да кетээринин алдында миллиардердин алдына келип аны менен сүйлөшө баштайт. Кыз болсо сыртка чыккан кезде колуна айнек көтөрө келгендиктен колу бутундагы жиптерди кесип салганга мүмкүн болот. Джейсон миллиардерге деген сөздөрүн айтып бүтүп, акчаны алып сыртка чыгып, бут кийиминин боосу чечилип калганын көрүп аны байлап жатса эле, бошонуп алган кыз катуу затты алат да артынан чуркап чыгып, Джейсонду отурган жерине эле башка бир канча жолу уруп эсине оодарып, андан соң Джейсондун тапанчасын алып ичке кирип келет. Кыздын бул ишин көргөн миллиардер абдан сүйүнүп, эми мени бошот деп жатса, кыздын өңү бузулуп эле ордунан жылбай туруп калат. Көрсө бул кезде кыз дагы таптакыр башка чечимдерди кабылдап калыптыр. Ал бир көз ирмемде эле миллиардерди тапанча менен атып өлтүрүп салат да сыртка чыгып өзүнүн тапанчадагы бармак издерин тазалап, тапанчаны Джейсондун колуна карматып коет да бир баштык толо акчаны алып, өмүр бою бирөөгө көз каранды болгончо өз жашоомду курайын деди байтур. Өз чечимин кабылдап караңгы жакка кадам таштап кетти. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, тасма боюнча ой пикириңизди калтырыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.